Кредит алганмын, Кудай кааласа ушу кредиттерим эффект берип атат. Кубатбек Казакбаев Жалал Абад облусунун Лелин айылынын тургуну. Ал айыл чарбасын каржылоо долбоордун алкагында аз пайыздагы насыя алып будай эккен. Учурда сепкен үрөнү бышып жыйноо алдында турат. Мына ушу 10 гектар жерге 500 000 кредит алдым. Буга чейин биз азыраак эле жер иштетип жүрчү элек. Мына кийин ушундай эме болуп, дыйкандарды колдоо эмесинде программасынын негизинде мына азыр жакшы колдоп эме кылып атат. Ушунун негизинде биз жерибизди дагы кичине көбөйтүп 10 гектар андан ашырып көбөйтүп иштеп атабыз. Жакшы пайда берип атат, Кудай кааласа ушунун. Өлкөдө дыйкандарды колдоо максатында айыл чарбасын каржылоо долбоору ишке ашып келүүдө. Долбоордун максаты талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын, өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү аткарууга, жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү болуп саналат. Быйыл облус боюнча элдик банк аркылуу 500 миллион сом дыйкандар менен фермерлерге аз пайызда насыя катары берилген. 500 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын 400 миллиону мал чарбасын каржылоо, 100 миллиону дыйканчылык багытында. Бүгүнкү күндө айыл чарбасын каржылоо долбоору дээрлик 80%га жүзөгө ашты. Айтып кетсек, мал чарбасы боюнча 700дөн ашык кардар алды. Жалпы суммасы 350 миллионго жакын чукулдап калды бүгүнкү күндө аткарылган иш. Дыйканчылык боюнча 100гө чукул жарандар алды. Алардын жалпы суммасы 40 миллиондон ашты. Область боюнча берилгендиги. Бир убактарда дыйкан фермерлерге жакшы көңүл бурулбай, нааразычылыктар орун алып келгенин, эми ал күндөр артта калып, керектелүүчү үрөндөр, жер семиткичтер, күйүүчү майлар өз убагында жеткирилип жатканын айтат адистер. Мындан сырткары лизинг алкагында бизге техникалар келип, техникалар берилип атат. Жерге бизге өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жер семиткичтер менен максаттуу пайдалануу боюнча бөлүнгөн жер семиткичтер арзан баада келип, райондор, облустардын территориясында 14 точкада азыр бергизилип жатат. Мындан сырткары 65 сомдон күйүүчү май менен камсыздоо боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Облус боюнча жалпы 165 000 гектар айыл чарба жери бар. Аларда эгин өстүрүлүп келет. Ал эми буга чейин 14 000 гектар жер иштетилбей келсе, анын 10 000 гектары тамчылатып сугаруу ыкмасы менен иштетүүгө алынган. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.